Ушул сааттарга алынган кабарлар менен таанышыңыз. Кызматта мен Айганыш Туратбек кызы. Кутман күнүңүз менен. Бир сутка ичинде коронавирус жуктурган 68 адамдын ичинен 11 кош бойлуу келиндер. Бул тууралуу брифингде Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Россиядан келгендердин арасынан 21 адамдын ичинен коронавирус аныкталды. Ошолордун ичинен 11 боюнда бар аялдар. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11 боюнда бар аялдар, 10 студент. Булар өткөн суткада ошо каттоого алынганы. Ал эми Оренбургтун Солилеск шаарынан келген 101 кыргызстандыктан, ал эми Бузулук районунан кайткан 8 кишиден коронавирус аныкталган. Мындан тышкары 52 курсанттан илдет аныкталган. Арасында Санкт-Петербург эле эмес, Россиянын башка шаарларынан да келгендер бар. Ал эми Оштогу төрөт үйүнө жаңы көз жарган келиндер нааразы болуп, эртерээк үйлөргө кое бергиле деп жатышат. Алардын талаптары туурасында кийинки материал. Буга чейин 13 майда дал ушул Ош шаарында, ушул жердеги Ош шаарындагы төрөт үйүнө келген кош бойлуу келинден ушул COVID-19 вирус табылгандыктан ушул жер обсервацияга, карантинге алынган. Ошол күндөн бери бүгүнкү күндө бул жердеги жаткан обсервацияда жаткан жарандардын дагы бул жерден качууга аракет кылганы дагы айтылууда. Бүгүн ушул жерге бул жакта жаткандардын жакындары келишкен. Ал эми негизги обсервацияда жаткандардын талабы кандай болуп атат? Алар эмнеге нааразы болуп атат? Чогулган эндер эмне үчүн нааразы болуп атат? Ал боюнча алдыда сурап көрөбүз. Условия жок. Баягы өздөрүнүн медсестралары, баягы немелер, медиктери өздөрү бардыгын бет каптарды кийип жүрүшөт. Биз болсо жылаңач жүрөбүз. Оозубузга жадагаса маскаям жок. Туалетибиз бир, ваннабыз бир, балдарыбызды жуундурбай ысык чыгып кетти. Бир сураган адам жок деп ушинтип сүйлөп кыйналып жатышат ысыкта да. Балдары пышып кетти. Мен күнүгө кызым бар, кабар алганы күнүгө келем. Жолдон өтүштө эле кыйын. Азыр мынерге келсек, чоңдору келип алып бизди коркутуп атат. Буларга жооп берет. Буларды каматып беребиз. Мынандай кылып беребиз. Негизи булар жана шарттарына макул эмеспиз деп атпайбы? Негизи шарттарын сиздер эми ооба, бул жердин шартын биз дайыма билебиз. Анан бул жерде кандай маселе болуп атат? Вирус чыгарын эч ким билген жок. Буга чейин эле төрөп келип жатып жүрүшкөн. Бул жерге чейин баардыгы карап жүргөн, баардыгы билесиздер. Эч кимге жаңылык эмес кандай шарт экени. Орточо шарт. Ал эми вирус чыкты, мына коронавирус илдети бул жерде роддомдо чыккандан кийин бул жерде врачтар дагы сүйлөштү да. Эгерде обсервацияга алганда ошол мезгилде жаңы төрөгөн аялдарды, балдарды башка тарапка алып кеткенде, мүмкүн ал аялдан кан кетет, температурасы көтөрүлөт, баладан көтөрүлөт. Миң кымбат гостиницага жаткырганыбызда дагы или клиникага жаткырганда дагы тез реакция кыла турган оборудование жок болсо, бул адамдын өмүрүн коркунучу да. Ошондуктан да адистер карашты да. Андан көрө өзүнүн врачтары менен, төрөтканада врачтар менен бирге ушул жерде обсервацияда 14 күн болушун деп чечишти. Себеби вирус өлтүрө турган жанагындай лампалар башка клиникаларда, башка гостиницаларда жок ондай. Ошол себептен да калтырылган. Азыр эми биз жакындай албайбыз, бирок ушул сураганга аракет кылабыз ата-энелерденчи. Негизи шарт кандай болуп атат эжем? Эмнеге нааразы болуп атат? Негизи шарты кандай экен? Biz şaşka döndük. Mızanga başladık. 20 gün yatıp verdik. 2 jolu analizator diye çıktı. Biz daha kanca küçük gerekti. Biz de üye karantinle çıkarız. Biz de kantaga kayraplar kılıp koyduk. Oşol bizi şart. 100 ayal bir kölet var. Ana kantak. 100 ayal bir kuhya var. Ana kantak. Bizi kantaga kılıp koyuştu. Hiç kadar условия yok. Жалгыз өзүбүз болсо да чыдайт деп кеш колдонуп берет. Эми ошондо сиздер мындай кооптонуп атасыздарбы, жулуп каласыздар? Эч ким жооп бербейт. Ал эми 14 күндө биз эми бүгүн чыгарайлы деп атсак, кайра 34 адамдыкы положительный чыгып калды. Положительный чыгып калгандан кийин түндө контакт азыраак болгон кабаттагы оорулардын 54 которулуп кетти касиет обсервациясына. Калган обсервациядагыларды буларды бүгүн
азыр штаб чечип атат. Жалпысынан болуп канча чыкты ушул? Азыр бул жерден биринчи чыкканда ошол 14 майда аныктаганда 13, медайымды кошкондо 14 болчу да. Ал эми кече 34 чыгып атат. Андан мурунку күнү 7 мед кызматкерден чыккан болчу. Ош шаарында төрөтүүндө бүгүнкү күндө ошол жалпы чогулган ата энелердин саны 20дан ашат. Ал эми бул жердеги ата энелердин негизги талабы ушул жердеги жакындарынын баардыгын ушул жакшы шарты бар жайларга которууну суранышууда. Ал эми бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу шаардык бийлик мына ушул бул жактагы кош бойлуу энелердин же болбосо ымыркай эне жана балдардын саламатчылыгына кандай кам көрөт, ал жагы азырынча караңгы. Даткаш Абдан, Адилет Нушанбаев, Нурньюз. Пара алууга шектүү болуп жаткан Бишкектеги муниципалдык ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиеванын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлдү. Бирок адвокаты акча табылган жок. Буга чейин 80 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган деген маалымат калп деп айтты. Арызды Тажибаев аттуу жаран жазган. Ынтымак паркында велосипедтерди ижарага берүү боюнча коммерциялык түйүн ачкысы келген. Июнь айына 25 000 сом төлөө керек эле, бирок Тажибаев 2 айга 50 000 сом төлөгөн. Келишим алдын ала төлөм алууга жол берет дейт шектүү. Ош шаарында Акбура дарыясына агып кеткен индиялык студенттин сөөгү табылды. Издөө иштеринен кийин студенттин сөөгү эртең мененки саат 9:30 Абсамат Масалиев атындагы эстеликтин тушунан табылган. Чет өлкөлүк жарандын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн экспертиза дайындалды. Көөлөрдүн айтымында индиялык студент сууга мас абалында түшкөн. Ал медициналык окуу жайда 3-курста окуп, Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү батирде жашап келгени маалым болду. Өзбекстан туризм тармагын 2 баскыч менен калыбына келтирүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзиёев 27 майда туризм тармагындагы долбоорлордун бет ачары учурунда билдирди. Биринчи этапта жашыл статусу бар аймактардын арасында ички туризмге уруксат берүү жагы каралган. Тоолуу аймактарда жана көл жээктеринде жеңил конструкция менен эс алуу жайларын куруу тапшырылды. Эс алуу жайларынын дареги такталып, бирдиктүү электрондук порталга жайгаштырылышы шарт. Экинчи баскычта коронавирус кырдаалын жөнгө сала ала турган өлкөлөрдү тизмелеп, алар менен туристтик байланышты акырындап калыбына келтирүү пландалууда. Дүйнө кабарларынан АКШнын Миннесота штатына караштуу Миннеаполис шаарында 3 күндөн бери башаламандык өкүм сүрүүдө. Наразылык акцияларына кара терилүү Джордж Флойд аттуу жарандын өлүмү себеп болду. 46 жаштагы Флойдтун видеосу тарап, анда полиция кызматкери тизеси менен анын мойнун басып турган чакта бир нече ирет дем ала албай жатканын айткан. Бул видеону көргөндөн кийин жарандар, демонстранттар полиция бөлүмүнүн имаратынын алдына чогулушуп, айрымдары тартип сакчыларына таш ыргытышкан. Бул арада вандализм, дүкөндөрдү өрттөө жана талоончулук фактылары да катталууда. Башка кабарлардан Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бала асырап алуучуларга кызмат көрсөтө турган электрондук портал иштеп чыкты. Маалыматка караганда аталган порталда ата-энеси баш тарткан балдардын саны, жынысы, жашы жана улуту тууралуу маалыматтар жайгаштырылат. Аны Кыргызстандын жарандары өлкөнүн бардык аймактарында онлайн көрсө болот. Андан тышкары бала асырап алууну каалаган адам ошол эле портал аркылуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык бөлүмүнө арыз менен кайрыла алат. Багып алгысы келген бала менен жолугушуу үчүн жана аны асырап алуу боюнча электрондук түрдө уруксат алса болот. Эми жагымдуу кабарлардан медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Хирургтун эң узакка созулган карьерасы 67 жыл 181 күндү түзөт. Сайтта Мамакеев медицинадагы жетишкендиги үчүн Кыргызстандын ардактуу атуулу экени да белгиленет. Мамбет Мамакеев 92 жашта ушул күнгө чейин операция жасайт. 15 000ден ашуун операция жасап, 100 000дей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Бир нече илимий иштердин дарлоо ыкмаларынын автору. Түшкө чейинки алынган кабарлар болду. Кечки саат 7-де жаңылыктардын толук чыгарылышын көрүңүз. Ал эми интернеттеги баракчаларга катталып, ал жактан дагы ыкчам кабарлар менен таанышканды унутпаңыз. Мен сиздер менен коштошом, саламатта калыңыздар.